Бишкекте маданий демилгелер биенналиси аттуу көргөзмө жыйынтыкталды. Көргөзмөгө 20-дан ашуун уюмдар катышып, анда уникалдуу долбоордук иш-чаралардын натыйжалары, мультимедиалык тиркемелер, басылмалар, тасмалар, аудио жазуулар, веб-сайттар жана электрондук аянтчалар, улуттук кийимдердин реконструкцияланган комплекстеринин үлгүлөрү коюлган. Гейздүйнө коомдук фондусунун жетекчиси Айдай Асангулова көргөзмөгө кыргыздын улуттук кийимдерин алып чыккан. Негизи бул маданий биеннале биринчи жолу өтүп жатат. Анан ар бир коомдук фонд ушул биомаданий ар түрдүүлүктү сактоо боюнча өзүнүн жасаган долбоорлорун тизмектеп, фото, видео материалдардан сырткары ушундай эмне бар болсо көргөзгөн алып келдик. Эми көрсөтө турган буюмдары өзгө, бирок айрыкча баса белгилегичүү, кайрадан жанданып жана коомчулукка көңүлүн бөлгөн шөкүлө, мисал үчүн бизде азыр элечектен кайрадан жандандырылган, кайрадан оролуп, апалардын жардамы менен жасалып чыккан элечектин 20-дан ашык түрү бар. Биз бардыгын алып келе алган жокпуз, бирок бул жерден бир түрүн көрсө болот. Андан сырткары бул жерде мастер-класстарда көрсөтүлүп атат, ошол мастер-класстардан да көрүүгө болот. Жана бул жерде абдан байыркы калпактын бириси. Мындай жакшы сакталган калпакты азыр көрүү табууга эч мүмкүн эмес, бирок Кудай жалгап ушундай биз экспонаттын ээси болуп калганбыз. Бул жерден биз өзүбүз салттуу билимдерди жандандыруу боюнча иштеп, анын ичинен кийим кечеге негизги багыт кылгандыктан аялдардын кийиминен бирди жана эркектердин кийиминен бирди алып келдик. Жана бул жерде өтө өзгөчөлөнгөн чапан, бул колго согулган, нооту чепкен деп коет. Муну азыр жасабай калышкан. Жана кайрадан жандандырып, түптөгү Ашым деген атабыздын темирге күмүш жалатуу ыкмасын көрсөтүп берүүсү менен кайрадан жасалып чыккан байыркы курдун реконструкция болгон түрүн коюп атабыз. Карек балдар жана өспүрүмдөр кино фондунун өкүлү балдарды өспүрүмдөрдүн кино фестивалына катышууга чакырды. Башкы максат ошол кино жаатына кызыккан, ошол жаатка кино жаратам же болбосо сценарий жазам дегендерге биз пайдалуу түзүп берүү. Буюрса быйылкы жылы 5-чи кино фестиваль болот. Бардык кино тарткан, киного кызыктар болгон жалпы жаштарды чакырабыз. Ошондой эле биз мындан сырткары кино лагерь уюштурабыз, жаштарга багытталган, өспүрүмдөргө багытталган. Бул школьный жайгинде өтөт. Ал жерге мыкты актер, актрисалар, продюсер, режиссерлор келип өздөрү сабак өтүп, аларга сценарий жазгандан баштап даяр продукту даярдаганга чейин үйрөтүшөт. Биз Кыргыз Улуттук агрардык университетинин астында түзүлгөн борбор болуп эсептелебиз, биомаданий ар түрдүүлүк борбору. Биздин негизги максат ошо кыргыз элинин салттуу билимдерин жайылтуу болуп эсептелет да. Анан жайылтуу дегенде кандай жайылтуу? Биз университет болгондуктан ошол билим берүү процессине киргизүү максат койгонбуз, билим берүү процессине киргизүүнү. 2012-жылдан бери ошо билим берүү процессине киргизүү боюнча иштерди жүргүзүп келатып жатабыз. Анан кыргыз элинин салттуу билимдери деген негиздери деген 5 бөлүмдөн турган программа иштеп чыктык, окуу программасын иштеп чыктык. Ошол окуу программанын негизинде бул деген жаңы предмет болуп эсептелет. Анын ичинде эмнелер бар дегенде этноботаника, элдик мал дарыгерлик, малчылык, элдик тамак аштар деген бөлүмдөр бар да. Анан ошол бөлүмдөрдү жаңы предмет болуп аткандыктан окутуучуга да кыйын, сабак бергендечи маалыматты кайдан алыш керек деп. Анан ошол окутуучуга жардам катары окуу колдонмосун иштеп чыктык. Иш-чаранын негизги максаты кыргыздын маданий мурастарын жайылтуу, салттуу билимдерин жандандыруу болуп саналат. Ушул маданий демилгелердин биенналеси форуму 2018-жылы Кырчын жайлоосунда жана көчмөндөр маданиятынын борбору алкагында уюштурулган форумдун уландысы катары уюштурулуп жатат. Ушул форумдун биенналенин максаты Кыргызстандын маданий салтын, маданий мурасын популяризациялоо болуп эсептелинет. Ошондой эле биздин негизги максаттарыбыздын бири диалог үчүн аянтча түзүү. Ушул катышкан 20 уюмдун өз ичинде диалог, ушул 20 уюмдун мамлекеттик уюмдар менен диалог, жана ушул 20 уюмдун социум менен, кеңири коомчулук менен, кеңири калк менен ушул диалог түзүү максатыбызда ушул биенналени уюштуруп жатабыз. Биз ушул биенналени дагы 2 жыл кийин дагы өткөрүүгө пландап жатабыз.
Биенналинин алкагында чоң көргөзмөгө катышкан бир катар коомдук фонддордун өкүлдөрү үчүн атайын тегерек үстөлдөр, мастер-класстар уюштурулган. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Нажда Кежи, Бишкек.